сиздердин көп сурооңуздарды окубай калдым. Ошо кайрадан азыр эфирге чыктым. Сөзүмдү бүтүрүп коеюн. Бул жерге жазыңыздар. Кайсы аймактан азыр, кайсы жактан сиздер кошулуп жатасыздар? Жазыңыздар бул жерге. Кайсы аймактан кошулуп жатасыздар? Саатты кайталап коесузбу? Тапшыра турган убакыт саатыңыздар саат эртең мененки 7-ден эртең мененки группа 11-ге чейин, анан кечинде саат 5-тен 9-га чейин. Москвадан дейт, машалла, Москвадан, Бишкектен, Москвадан, Жалал Абадтан дейт, машалла, Бишкектен, Нарындан, Токмок дейт. Бишкек, Астана, Москва, Нарындан, Базар Коргондон, Тараз дейт, машалла. Көрдүңүздөрбү, ар кимибиз ар кайсы аймактабыз, машалла. Аллах Таала бизге азыр жакшы мүмкүнчүлүк түзүп берип атат, баардыгыбыз ар кайсы жерден, бирок мына ушул жерге чогулган ушул илимдерди устаздардан ала алат экенбиз, иншалла. Устаздарыбыздан, иншалла, устаздарыбыз өтө билимдүү устаздар. Ошолорду иншалла пайдаланып калалы. Ош шаарынан дейт. Иркутск дейт, машалла. Жаңы кирип аткан кыздар, сиздер да жаза бериңиздер, кайсы жактан кирип атасыздар. О жерде пайгамбарыбыз айтып атат, карасаңыздар, Куран дейт, бир байлык дейт. Көрдүңүздөрбү? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат. Куран бир байлык дейт. Андан кийин кедейлик болбойт дейт. Жана андан жогору байлык да болбойт дейт. Көрдүңүздөрбү? Мындайча айтканда, бизге ушунчалык бул биз үчүн байлык экен Куран. Эгер биз Куранды бекем кармана турган болсок, жашообуздун эң негизгиси кылып ала турган болсок, бул илимди, Куранды, анда биз үчүн бул дүйнөдө да байлык болот экен, ахиретибизде дагы байлык болот экен. Көрдүңүздөрбү? Эң негизгиси, көрдүңүздөр, биз бул дүйнөдө бир ушул 2 этаж үйдү салып алайын, 1 этаж үйдү салып алайын деп канча иштейбиз. Однокомнатный квартира алып алайын деп канча иштейбиз, машина алып алайын деп, ушу балдарымды жетиштүү жашасын деп канча иштейбиз. Карасаңыздар, ал эми бул Куран илими ушундай улуу экен. Бул илимдерди алгандан кийин Аллах Таала биздин ахиретибизде 2 этаж үй эле эмес, бизге бир чоң шаар берип коет экен. Ал бир чоң шаар бул ааламдан канча эсе чоң. Биз жашап жаткан бул жерибизден канча эсе чоң. Бизге дария, бизге өзүбүздүн бактарыбызды, сад, бакчабызды Аллах Таала атайын бир адамга эле ушул Аллахтын ыраазылыгы үчүн деп кылып койгон ибадаты үчүн Аллах Таала биздерге ушул илим жолунда жүргөн адам үчүн канчалаган улуу илимдерди берет экен. Көрдүңүздөрбү? Сиздер ушундай улуу жолдо жүрөсүздөр, кыздар. Ушунчалык улуу жолдо жүрөсүздөр. Элестете албайсыздар. Азыр мисалы сиздерди уже илим жолуна деп ниеттенип, акчаңыздарды, жаныңыздарды, малыңыздарды берип атасыздар. Карасаңыздар, малыңыздар деген бул акчаңыздарды бердиңиздер. Ушул илим жолуна аттанган ар бир сомуңуздар үчүн берилген. Мунун баардыгы бул 600 сом азыр мындайча айтканда арзыбаган эле акча, бул кенедей эле акча. Буга эчтеке деле кыла албайсың. Бирок ушул 600 сом кыямат күнү сиздерге күбө болуп берет. Ушул илим жолуна берилген акча деп. Кыямат күнү ушул ар бир сому үчүн сиздерге даража болот экен. Көрдүңүздөр, сиздер ушул Аллах жолуна өзүңүздөрдүн малыңыздарды мындайча бердиңер. Эми жаныңыздарды беришиңиздер керек. Убактыңыздарды беришиңиздер керек. Жан деген эми толугу менен жүрөгүңүздөр менен ушул илимге сүйүүңүздөрдү киргизишиңиздер керек.
сүйүү менен өзүңүздөрдү арнашыңар керек. Ошону жанын берүү дейт. Мисалы өзүңөр окуп атып, оюңдун баары Инстаграмда оюңардын баары башка жакта жүрсө, демек жаныңарды арнаган жоксуңар. Жаны менен, хушуу менен, сүйүү менен ушул ар бир аткарып аткан сабагыңарды сүйүү менен аткарышыңыздар керек. Ар бир жазып аткан тамгаларды сулуу жазышыңыздар керек. Даже кыргызча жазып атканда тамгаларды мен колум начар, жаман жазам деген кыздар араб тилин наоборот сулуу жазасыздар, иншалла. Сулуу болуп калат. Себеби араб тили тамгалары баягы сүрөт тарткандай да. Ошол себептен бул улуу жол экен. Азыр уже илим жолуна сиздер кирдиңиздер, сиздерди периштелер өзүнүн канатында алып жүрөт экен. Көрдүңүздөрбү? Жана илим жолунда жүргөн адамдарды Аллах Таала бейиштин жолуна жолдоп коет экен. Өзү сиздерди тууралап турат. Көрдүңүздөр, бейиш жолуна, илим жолуна түшкөн адамды Аллах Таала бейиш жолуна түшүрөт экен. Көрдүңүздөрбү? Демек сиздер азыр түзмө-түз илим жолунда жүргөн убактыңыздарда сиздер бейиш жолунда жүрөсүздөр. Качан сиздер ушул илим жолунан чыксаңыздар, анда башка жолго түшүп калышыңыздар мүмкүн. Ал эми бул Аллахтын илимин көрдүңүздөрбү? Аллах Таала хадисте бул келген илим жолун, бейиш жолуна кетип бараткан адам. Бейиш жолунда жүргөн адам экен. Көрдүңүздөр? Ошол себептен өзүңүздөрдү тууралап туруңуздар. Азыр мен ошондо каяка кетип баратам депчи. Ушу сабактарды аткарбай жалкоолонуп таштап салган убакытта өзүңүздөрдү тууралаагыла. Мен ошондо кайсы жолго түшүп баратам азыр? Өзүмдү кайсы жолго түшүрдүм деп. Себеби Аллах Таала бизге эрк берди да. Каалоо бизге Аллах Таала эрк берди. Биз өзүбүз тандайбыз, тандоо берди. Анан өзүңөрдү контролдоп турула. Кайсы жолго түштүм, кайсы жолго түшүп кетип баратам деп. Анан карагыла. Илим жолунда жүргөн адамдар үчүн дейт, асмандагы периштелер, асмандагы бүт нерселер, мейли жандуу болсун, мейли жансыз болсун, бүт нерселер ошол адам үчүн зикр кылат экен. Ошол адам үчүн истигфар кылат экен. Ошол адамга дуа кылат экен. Мындайча айтканда, алар зикр кылганда, Аллах Тааланы улуктаганда, мисалы азыр биз субханалла, альхамдулилля, Аллаху акбар деп улам зикирди айткан сайын, биз үчүн бейиште Аллах Таала бак, же болбосо биздин үйүбүздү куруп берет экен, же болбосо дарыя берет экен, же болбосо бак. Бир айтыш менен субханаллах деп чын жүрөк менен, ихлас менен айтыш менен бизге бейиште бак өзүп тургузулат экен. Көрдүңүздөрбү? Эми ушул эле сөздөрдү асмандагы бүт периштелер, бүт жандуу, жансыз нерселердин баары сиздерге айтып турат экен. Ошол айткан нерсе биздин оң жак амал дептерибизге жазылат экен. Көрдүңүздөрбү? Канчалык деңгээлде сиздерге азыр мындайча айтканда, сиздер жөн эле тамганы жаттайм деп келдиңиздер, бирок сиздерге эселеп Аллах Таала соопторду бере берет экен. Анан асмандагыларды айттым. Эми жердегилер, жана жердегилер деп хадисте келген. Жердеги жандуу нерселер, жансыз нерселер, Аллах Тааламдын бардык жараткан макулуктарын бар зикр кылат. Мисалы көп айтып калабыз го, биздин үйдө турган аялдарга көп айтабыз, гүл баккыла, үйдөн гүл баккыла, тышка багасыңар, үйдүн ичинде багасыңар. Ошол гүлдөрдүн баары канчалык ошолорго сүйүү берип баксаңар, ошончолук алар да силерге зикр кылат. Ошончолук зикр кылган сайын ошол адамдын ээсине сиздерге могул жака сооп иштер кете берет. Ошондой эле азыр сиздер ушул илим алуу жолуна түштүңүздөр. Эми бүт жердеги даже куурап калган чөптөр да, куурап калган бак дарактар да сиз үчүн зикр кылат экен. Көрдүңүздөрбү? Анан ошонун баары сиздердин амал дептериңиздерге жазылат. Азыр мисалы үчүн сиздер көп маани бербешиңиздер мүмкүн. Себеби деген азыр биз эмне өзүбүз иштеп, өзүбүз жанталашып, азыркы учурда иштеп, анан өзүбүзгө керектүү нерселерди алып, азыр көп нерсени, гайып нерселерди биз акылыбыз менен түшүнүп атабыз, ал нерсе бар экен. Бирок көпчүлүгүңүздөр азыркы нерсеге менен эле жашап атасыздар. Бирок биздин азыр 100% мына зрениябизден деп коеюн, же болбосо акылыбыздын 100%-ин 1% да ачылбаган.
100%-ын 99%-ын биз эчтекесин билбейбиз. Биз бир эле процент нерсени түшүнүп жана көрүп турат экенбиз. Качан адам өлгөндөн кийин 100% көрө алат. Мисалы азыр сиздер көрө аласызбы? Адам өлүп атканда анын жаны чыгып көтөрүлүп баратканын биз көрбөйбүз да, биз көрө албайбыз. Шайтандарды көрө аласыңарбы? Биз көрбөйбүз, көрө албайбыз. Бирок аларды өлгөндөн кийин биз көрө алабыз. Өлгөндөн кийин адам уже бүт көзү ачылат экен. Өлгөндөн кийин жан асманга азыр көтөрө аласыңарбы? Асманга көтөрүлө албайсыңар. Асманга жан көтөрүлгөндө асманда периштелер да көрөт. Бүт баарын көрө алат. Көрдүңүздөрбү? Мындайча айтканда, адам өлгөндөн кийин уже көп нерсе ачылат экен. Гайып нерсе, азыр сиздер ишенген нерсени уже адам өлгөндөн кийин көрө алат экен. Мына ошондо гана адам өлгөндөн кийин баягы азыр айтылып аткан зикирлерди силерге ал адам түрүндө болуп келет. Же силерге баягы защитник деп атпаймынбы? Коргоочу катары болуп келет. Ушу зикирлер. Ушу бизге биз окуп аткан Куран, ушу биз кармаган орозо, ушулардын баарын анан адам өлгөндөн кийин бул гайып нерселердин баарын өлгөндөн кийин көрө алат экен. Азыр биз эмне үчүн биз мусулманбыз? Потому что биз ушу көрбөгөн нерсени уже эле биз Куранга ишендик. Уже эле биз ишендик. Ошол себептен бизге эселенет. Ошол себептен биз азыр ушунун баарына амал кылсак, бул убактылуу жашоо бүткөндөн кийин анан көп нерсени уже көзүбүз менен көрөбүз. Көрдүңүздөрбү? Эми бул илим алуу жолу, илим жолу улуу жолго түшүптүрсүздөр азыр сиздер. Сиздер үчүн жада калса, илим жолунда жүргөн адам үчүн жада калса, деңиздеги, океандагы балыктар да зикир кылат экен. Балыктар да ошо деңиз ичинде эмне жандуу болбосун баары зикир кылат экен. Хадисте келген жада калса кит дагы деп. Көрдүңүздөрбү? Алардын истихфар айтканы, алардын зикирлери анан сиздерге мына оң жактагы амал китептериңиздерге жазылат, сизде айтты деп. Көрдүңүздөрбү? Ошол себептен сиздер улуу жолго иншалла түшүптүрсүздөр. Ушунун эмнеге айтып атам? Сиздерди ушунун баркын билсин деп. Кандай жолго түштүңөр? Жөн эле окуп эле, жөн эле устазга тапшырып коюу эмес. Потому что азыр мисалы сиздерге бир стимул сыяктуу, же бир мотивация сыяктуу бир нерселерди азыр мүмкүн түшүнүп атасыздар, Бирок 2 ай бул узак мөөнөт, Узак деле эмес, бирок кыска деле эмес. Ушу 2 ай мөөнөттө сиздер ушул нерселердин баарын эстеп жүрүшүңүздөр керек. Кандай улуу жолдо жүргөнүңүздөрдү, ар бир окуп аткан тамгага сооп кетип аткан түшүнүшүңөр керек. Жана сиздер ушул бейишке бараткан жолдосуңар азыр. Пока ушул жолдон башкага түшүп кеткенге чейин. Устаза, мен Москвадан Муалим Сани китебин таба алган жокмун. Электронный вариантын окусам болобу? Тапканга чейин электронный вариантын окусаңыздар болот. Play Market'тен Муалим Сани деп жазып туруп өзүңүздөр качать этип алыңыздар, ошол эле китеп чыгат. Анан Москвада бар, Москвада жана Проспект Мира деген чоң көчөдө, чоң мечиттин алдында исламский товар саткан жерден кыздардын көбү барып ошол жерден эле 100 рубльдан сатып алып атышат. Андан тышкары дагы кыздар, ошо Москвадагы кыздар алган кыздар да жазып коюңуздар, башка кайсы жеринде. Башка да толтура базарчиктери бар экен. Мусулманский товар саткан жерлер бар экен. Ошол жерлерден барып карагыла. Кичине барып кыймылдап издеп карасаңар табасыңар. Изденген адам табат, издебеген адам причинаны табат. Ошол нерсе болбой калды, окуй албай калдым, кыла албай калдым деп толтура причинаны айта берет. Ошол себептен кыймылдап издениңиздер. Эң берекелүү убакытты айтып өттүм сиздерге. Эң илим алганда эң берекелүү убакыт, аз бул жерде кызыбыз Багымдат деп жазганда эстеп кеттим. Багымдат убактысы экен. Багымдат убактысына чейинки убакыт бул адамдын мээси ачылып аткан убакыт экен. Ушул учурда эгер бир нерсени жаттасаңыздар, бир нерсени окусаңыздар, көркөм бул жерде бир нерсе эмес, азыр сиздер ушул илимди китепти окуйсуздар, Муалим Сани китепти окуңуздар, 20 жолдон 30 жолдон ушул Багымдатка чейинки убакытта. Иншалла ошону көркөм жакшы окуп эле койгула 30 жолу. Болду, андан кийин уже жакшы окуп каласыздар иншалла. Анан экинчи убакыт бул Шам, бул хадисте келген.
Андан кийинки убакыт бул шам убактысында дагы окуңуздар. Анан эгер түштө кайсы учурда убактыңыздар болсо, кайталап көбүрөөк окуй бериңиздер. Өзүңүздөргө чек койбоңуздар. Мен окуп бүттүм, иншаллах. Буйруса ыйык Куранды жакшы жаттайм. Сиздерге Аллахым разы болсун, Алия устаза. Амин. Ажмайын Назира, борончу кызыбыз 5 поток тажвидтеси, машалла. Аллахым ниетиңизге жеткирсин, хафизалардан болуңуз, иншалла. Орусча болот экен. Орусча боло берет, мугалим Сани. Бул жерде жазып атасыздар, ким кайсы аймактан чыгып ата жазып бериңиздер. Менин 3 жаш балам бар, чоң ата, чоң динин колунда турамын. Алардын динди түшүнбөйт, ошон үчүн бир аз кечигип тапшырсам жөнөтсөм болобу? Кыздар, мындай кылууга сиздерге бир эме айтайынчы. Еще проблема боло элек, сиздер еще баштай элексиңер бул сабакты. Карасаңыздар, бүгүн биринчи эле таанышуу болуп атат. Эми айтып атпаймынбы? Эмне үчүн сиздерди өзүңүздөрдүн настройкалагыла деп атам. Настройка деген, мисалы, комузду настройкалабастан, четтин настройкасы бар го, настройкалабастан эле черте берсеңиздер, сиз каалаган күй чыкпайт, дарылдап эле чыга берет. Потому что настройкалаган жоксуз. Ошондой эле жаңы алган телефонду настройкалабасаңыз, өзүңүзгө жаккан приложение жок, саатында настройкалабасаңыз, мисалы, саатты карасаң эле башка саатты көрсөтүп атат. Анан интернетке улам кириш керек, туура саат канча экенин көрүш керек. То есть сизге ыңгайсыз болуп атат. Ошондой эле сиздер өзүңүздөрдүн ичиңиздерди, өзүңүздөрдү, жаныңыздарды, жүрөгүңүздөрдү, ниетиңиздерди ушу илим жолуна настройкалаңыздар. Кандай эле жана телефонду настройкалап аткандай өзүңөрдү настройкалагыла. Мен окуймун, мен күндө 1 саат убакыт бөлөмүн. Анан жазып койгула, мына саат эртең менен мончада, саат 7де убакыт бөлөм, же 6да, же 5де, же 8де, кимге кандай ылайыктуу. Мына ушул убакытта мен жарым саат убакыт бөлөмүн. Кечинде жумуштан келгенден мына мен жарым саат мына убакытта убакыт бөлөмүн. Же жумушта жүргөндө түштө мына убакытта 10 мүнөт убакыт бөлөмүн деп өзүңүздөрдү уже эле настройкалагыла. Мен бул илимди эң мыкты деңгээлде аламын. Мен иншалла Куранды эң мыкты окуп каламын. Мен иншалла хафиза болом деп өзүңүздөрдү ушул жолго настройкалагыла. Негизи бактылуулук боюнча айта кетсем, бактылуулукта эле ушундай настройка кылыш керек экен. Аял бактылуу болуш үчүн жөн гана өзүн мен бактылуу боломун, мен бактылуумун деп өзүңүздөрдү настройкалашыңыздар керек. Анан жашооңуздар жеңил болуп баштайт. Ошентип өзүңүздөрдү өзүңөр ошентип ишендирип, ошентип настройкалашыңыздар керек. Анан бактылуу. Анан кечкеле меники болбой атат, мен бактысыз болуп атам, мен окуй албай атам, мен убактым жок болуп атат, мен жетишпей атам деп эле ошол ойлорду ойлой берсеңиздер, ошентип башкаларга да айта берсеңиздер, мына азыр берден айтып аткандай, подружкаларыңызга, үйүңүздөгү же мага айткандай айта берсеңиздер, ошондой жагдайды келе берет сиздерге. Менин убактым бар, менин убактым кенен, мен убактымды туура пайдаланам, бүт баарын бөлүштүрүп койгом. Анан эң биринчи эле ошол эң главный нерселерден баштагыла. Эртең менен турганда эле сизде приоритетный иштерден баштагыла. Эмне нерсе сиз үчүн главный? Ошону жазып койгула. Биринчи бул, экинчи бул, үчүнчү бул. Анан ушул 3-4төн бүтүргөндөн кийин анан калган нерсени кыла берсеңер болот. Кечке Инстаграмда отурасыңарбы, эшикке көчөдө жыргап келесиңерби, 5 саат отуруп алып мороженое жейсиңерби, сериал көрөсүңөрбү, балдарыңар менен кечке ойлойсуңарбы, эмне кыласыңар, аны уже каалаганыңарды кылсаңар болот. Биринчи ошо главныйларды бүтүрүп коюп. Өтө көп нерсени үйрөнөсүңөр, оңой жана жеңил үйрөтүшөт. Мен Аллага шүгүр ушул устазалардын Куран китепти окуп калдым, устазалардан. Машалла. Амин, ажмайын.
мен жакшы жазам арабча, мындай караганда. Машалла, мына көрдүңүздөрбү, өзүңүздөргө ушундай мотивация айткыла. Сулуу жазбасаңар да мен сулуу жазамын дегиле. Мен жакшы жазамын дегиле. Мына молодцы кыздар. Вот өзүңөр ушинтип настройкалагыла. Анан баланы деле айтып коебуз го, кичинекей балаңарды тарбиялап атканда, жанагы известный эме деле бар го, эмеде ютубта көп чыгып калат. Баягы эме болуп кал деп, хафиз болгур деп мамасы урушат го. Бир нерселер туура эмес кылып эле аттайлап барып туруп мамасынын жинине тиип, эмесин кесип салып, бүлдүрүп салып, ошонто берип, анан мамасы урушуп атканда тилдегенде, ай мако деп тилдеген эмес экен. Тилдегенде хафиз болгур деп тилдеген экен. Анан баласы хафиз болгон. Имам болгур деп тилдеген экен. Меккенин имамы болгур деп тилдеген экен. Анан муну устаз өзү айтып берет, Анан ошентип мамасы ошентип жакшы тилдей берип, жакшы сөз менен. Анан ошол кабыл болду, ошол болду. Ошондой эле балдарыңарды дагы туура эмес нерселерин көрсөңөр, жакшы жагына тилдей берсеңер, жакшы жагын айта берсеңер, хафиз болгур, имам болгур деп жаңы элеки мисалдай ошондой болот. Өзүңөрдү деле ошентип айткыла. Анан иншалла жаман жагыңар жакшы жакка ойт. Анан кыздар, муну айта кетейинчи. Азыр Телеграмга киргенден кийин баардыгыңыздар Телеграмга кириңиздер, ошол жерде сабак болот. WhatsApp'та вообще сүйлөшпөйсүздөр, ал жака жөн гана ушул эфир тууралуу же бир важный бир нерсе болуп калганда эле жөнөтөбүз. А Телеграмда бүт сабак ошол жерде болот. Анан Телеграмга киргенден кийин өзүңүздөрдү тааныштырасыздар бүгүн, анан эртең менен Малика устазаңар эртең иншалла өз жөнүндө айтып берип, сиздер менен таанышат Телеграмдан. Сабагыңарды иншалла эртең менен тапшырчу кыздар уже тапшыра берсеңер болот. Мен азыр сиздерге Телеграмдан да бир группа ссылка жөнөтөм. Эң мыкты окуйм деген, күнүнө 2-ден 3-төн тапшырам деген, тамгаларды уже жатка билем, даярмын деген кыздар ошол жака өтүңүздөр. Ошондо мыкты алдыга бат кетем деген кыздар ошол жака өтүңүздөр. 25 кыз болот, эки жакта 25-25тен кыздар болсун. Анан иншалла кимде Zoom программа бар, Zoom программада ачып коюңуздар. Иншалла сиздердин потогуңуздарга Zoom'ду киргизели деп атабыз. Буга чейин Zoom кирген эмес. Себеби түзмө-түз байланышып, сиздердин бул жума эмес, кийинки жумадан баштап иншалла түзмө-түз устаза менен окуйсуздар. Туура ошол ар бир тамганын махражын чыгарыш үчүн ар бирөөңүздөрдү устаз окутат. Начар окуп аткан кыздарды да окутат. Кайсы жерден кыйналып атасыңар, ошол кыздарды да окутат. Ошол себептен Zoom'ду дагы өзүңүздөргө көчүрүп алыңыздар, кереги тиет. Бул жума эмес, эмдиги жумадан баштап уже сиздер окуп калгандан баштап. Эмдиги жума уже окуп каласыздар кошуп. Окуп калгандан баштап иншалла Zoom'га киресиздер. Анан бир жумада 6 күн полный болот. Сабакты күнүндө тапшырасыздар. Воскресенье күнү выходной, воскресенье эс аласыздар иншалла. Видеону кандай тартканды да кайталап кое аласызбы? Видеону мына ушундай кылып эле телефонуңуздарга тартып туруп эле жөнөтөсүздөр 1 мүнөттүк кылып. Машалла. Иншалла окуйбуз дейт. Асхария китеп болбойт. Асхария китеп болбойт, мугалим сани алыңыздар. Башка китептерди сурай бербеңиздер, кыздар, башка китептер эч кандай болбойт, только эле мугалим сани. Көрдүңүздөр го, бүт программа мугалим сани боюнча берилген. Кыздар эң сонун окутат устазалар. Биз окуп бүттүк дейт, машалла. Аллахым разы болсун, китепти толугун жазып. Мугалим сани деген китеп. Мен иншалла хафиза боломун. Амин ажмаин. Устаза. Асхария китеп болбойт.
ооба Zoom программаны дагы жүктөп алыңыздар. Иншалла Zoom программадан дагы түзмө түз ошол жактан байланышабыз иншалла. Устаздар боюнча айттым, уже 25 мүнөт өтүп кетти. Кыскача тааныштыңыздар мен менен. Мындан тышкары негизи дагы аялды өстүрүү, бактылуулук, аялдын бакыты, личностный рост деп коет го, өздүк өнүгүү, бала тарбиялоо, күйөө, аял, үй бүлөлүк мамиле дегенде иншалла сабактар кирет. Негизи бул сабактардан берип эле жүргөм мен. Буюрса ушу бул жактагы азыр сиздерге эң керектүү кантип туура илим алуу керек деген сабактарыбызды иншалла эң ийгиликтүү болуп, мына араб тили жаңы кирген тат, онун да кирет. Араб тили сабагын, дагы башка хадис, акыйда сабактарын баштап алсак, андан кийин иншалла ошол үй бүлө боюнча, үй бүлө мамилеси, күйөө, аял, баланы тарбиялоо, мына ушул сабактарда иншалла кирет буюрса. Амин ажмаин деген сөз бул Аллах Таалам сизге да берсин. Ошо сиз мага дуа кылып атасыздар, жакшы дуаларды айтып атасыздар, Аллахым ыраазы болсун деп атасыздар. Ошону сиздерге дагы берсин, мага да берсин, бизге да берсин, сизге дагы берсин деген сөз. Аллах Таалам экөөбүзгө тең кабыл кылсын, экөөбүзгө тең берсин деген сөз. Сөзсүз жүзүбүз көрүнүш керекпи? Ооба, сөзсүз жүзүңүздөр көрүнүш керек. Биринчи жаздырган видеонун үчөөсүн иншалла өзүңүздөр тартасыздар. Кийинкилеринде уже видео тартыштын кереги жок. 4-чү, 5-чи уже кийинки 4-чү сабактан баштап аларда уже китепти каратасыздар видео тартканда. Же болбосо кааласаңыздар видео кылбай эле тетрадка эле сүрөтүн тартып туруп конспектиңерди анан голосовой кылып жөнөтсөңүздөр болот иншалла. Уже 1,5 саат болуп кетиптир, общий убактыбыз, жарым саатты өтүп кеттир. Ушу менен аяктайлы. Аллах Таалам ушул алып аткан билимиңиздерди эки дүйнө пайдалуу кылып берсин. Эки дүйнө пайдалуу кылып берсин. Ушу жолуңуздарды иншалла байсалдуу кылып берсин. Аллах Таалам ушу жүрөгүңүздөргө ыйман салсын, хидаят берсин. Намаз окуйм деп жүргөн бул жерге көптөгөн кыздарыбыз келет, намаз окуп калышсын иншалла. Жолук салынам, хиджаб кием деп көбү ошо кыздар иншалла ниет кылат, бирок көбү кие албай жүргөндөр иншалла Аллах Таалам насип этип жолук кийиңиздер, хиджаб кийиңиздер. Себеби бул деген Аллах Тааламдын фарзы хиджаб. Хиджаб, жолук кийүү бул фарзы. Дагы жакшы, ушинтип кичинеден болсо да, мисалы биздин кыздарыбыз жолук кийбесе да, кээ бир кыздарыбыз тафсирден, фик илимдеринен сабак алып атат иншалла. Ушинтип кичинеден ыйманга келет. Мисалы кээ бирки кыздарыбыз, аялдарыбыз бар. Алар дароо эле туруп сразу эле намаз да окуйт, хиджабын да киет, дарат алганды да баарын үйрөнүп, баарын бир алып кетет. Бир динге бир кирет деген сөз да. Ал эмне үчүн ошондой? Себеби чөйрөсү ошондой. Мүмкүн жанында күйөөсү бар, мүмкүн жанында ата-энеси бар. Мисалы күйөөсү мисалы ошол жерден сразу күндө жаныңда отурат, жаныңда жатат, сага кечке ошол бешмал жөнүндө айтып берет, өзү үйрөнүп келген нерселердин баарын, көп нерсени үйрөтөт. Эмне үчүн жолук салыныш керек, эмне үчүн намаз окуш керек, эмне үчүн дарат, кыямат деген эмне, бейиш, тозок деген эмне, бар жоктун баарын сага мээңе бир жуманын ичинде куюп коет. Ошон үчүн кээ бирки кыздарыбыз мисалы сразу эле бир динге киргенде дароо кирип кетет. Бул эң жакшы. Кээ бирки кыздарыбыз кичинекей кезинен мисалы ата-энеси ошол чөйрөдө баккан, ал кыздарыбыз дароо эле ошо балакатка жетип, ошо дароо эле кирет. Ошентип чөйрөдөн көз каранды да. Ал эми кээ бирки кыздарыбыз мисалы бүгүн намаз окуганды үйрөнөт, багымдатты окуп баштайт, бир жумадан кийин пешинди кошот, анан бир жыл өткөндөн кийин хиджаб киет, 2 жыл өткөндөн кийин башка фарздарды аткарып баштайт. Бул постепенно келип атканы, бул өзү изденген кыздар. Бул эң жакшы. Бизде азыр курста өзү изденген эжелер кыздар өтө көп. Өздөрү Россияда, Москвада иштеп атат, Кыргызстанда деле иштеп аткан кыздарыбыз
жолук кийбейт, бирок алар көп нерсени уже үйрөнүп калышты, альхамдулилля. Эми алар бир күнү ошо жолуктун пайдасы, хижабтын пайдасы дегендерди уккандан алар көрсө хижабтын пайдасы ушундай турбайбы, бул өтө улуу турбайбы, соол ушундай чоң турбайбы деп анан постепенно ага да кирет. Иншалла ушинтип дагы ушинтип да кирген жакшы. Ушинтип да кирген жакшы. Ал эми билип туруп баарын кылбай жүргөндө күнөө аласыздар. Баарын билип алып туруп кээде ушунчалык жүрөк карайып кетет. Билип туруп баарын кылбай койгон. Бул эң жаман ушул, гапилеттик деп коет. Бул баягы адамдын жүрөгү башка нерселерге толуп, жүрөгү карайып кеткенде билсең да кылбайсың. Бул эң жаман ошол экен да. Андайдан Аллах сактасын, баардыгыбыздын Аллах таалам жүрөктөрүбүздү нурга толтурсун. Баардыгыбызды Аллах таалам ушу туура жолуна салсын, акыйкат жолуна салсын, анан эч качан бул акыйкат жолдон адаштыра көрбөсүн. Ошол себептен иншалла өзүңүздөр тууралап туруңуздар. Ушундай кыздар. Мен Аллахым окуйм деп кирген кыздар хафиза, алима болууну насип кылсын. Амин. Ажмайин. Айтканыңыздар келсин. Баардыгыңыздар иншалла ушу улуу илим жолунда илим алыңыздар. Аллахтын ыраазычылыгы үчүн деп ушул жолдон алыстабаңыздар. Бул улуу жолдон иншалла алыстабаңыздар. Улуу жолдо жүрүңүздөр. Аллах ыраазы болсун. Устаза илимиңизге береке. Амин. Ажмайин. Сиздер да бизге дуа кылып туруңуздар. Себеби окуучулардын устазына болгон дуа өтө күчтүү. Биринчиден сиздер мисалы бизге дуа кылсаңыздар, жаныңызда периштелер амин өзүнө да ошол болсун дейт. Экинчиден ошол дуа бизге бат тиет. Себеби мен мындан 6 жыл мурда кызымды төрөгөндө сабак берип жүргөм, анда да медреседе, мындай онлайн эмес, офлайн сабак берип жүргөм. Анан көп апалар, кыздар, окуучулар көп дуа кылчу. Боюмда бар томпоюп жүрсөм, анан баардыгы жеңил төрөп ал деп дуа кыла берчү. Көп дуаны кылат. Анан боюмда бар болгондуктан ушу жеңил төрөп ал деп көп дуа кыла берип, кызымды ошо суббота күнү төрөгөм. Суббота күнү эртең менен баян, дайыма баян болот да. Анан ошого мен коюлган болчумун. Эртең менен даярданып аткам, эрте туруп алып, саат 9-дан өтүп 10-до уже баян башталмак да. Ошо баянга деп даярданып, эч кандай ичим жакшы, баары жакшы. Саат анан 6-дан өтүп эле ичим ооруп баштады. Уже түшүндүм. Толгом келип атыптыр деп. Толгом келип атыптыр деп, антип-минтип даярданып чыккыча уже 8-ден өттү. Аздан эле толгом келди. Анан пока эмеге барып, роддомго барып, биринчи этажынан эмелерди, кагаздарды толтуруп, экинчи этажга чыгып эле төрөдүм. Жанымда сиңдим бар болчу, сиңдим да төрөгөн ушундай жеңил эле турбайбы дейт. Үчүнчүсүн төрөгөм да. Биринчиси чындап эле кыйын болгон. Экинчи төрөтүм дагы кичине жеңилирээк болгон. Анан үчүнчү төрөтүм. Кызымда эмне болуп төрөгөнүмдү өзүм деле билбей калдым. Ошо жеңил. Бул эмне себептен? Бул ошол ошончо адам, ошончо апалар, ошончо кыздар, ошончо окуучулар улам дуа кылышчу да. Ошо өзүм да түшүнгөм, ошо дуанын себебинен, ушу илим жолунда жүргөндүн себебинен Аллах таала мына ушинтип жеңил кылып коет экен. Көрдүңүздөрбү? Ошол себептен иншалла баардыгыбыз бири-бирибизге дуа кылалы, жакшы дуаларды жөнөтөлү. Иншалла биз да устазалар сиздерге дуа кылабыз. Сиздер да иншалла дуа кылыңыздар. Эң негизгиси окууңуздарга бекем болуңуздар. Баардыгыңыздарга ийгилик каалаймын. Эртеңден баштап биринчи сабагыңыздарды тапшырыңыздар. Малика устазыңыздар менен таанышып алып, анан Zoom программаны даярдап коюңуздар. Кийинки жумада Zoomга мүмкүн айтат устазыңар кайсы күн ылайыктуу болсо, дайыма ошол күнгө коюлат иншалла. Аллах таалам баарыбыздын жакшы кылган амалдарыбызды кабыл кылсын, күнөөлөрүбүздү кечирсин. Эмесе, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Сиздерге баардыгын эле айттым окшойт.
Эчтеке калган жок окшойт. Бардыгы эле шарттары боюнча бардыгын айттым окшойт иншалла. Бул эфирди сактабайм. Ошол себептен эгерде катышпай кала турган кыздар сурап калса, чаттан, телеграмдан сурап калса, кыздар сиздер иншалла айтып коюңуздар. Бул боюнча дагы биринчи эфирде айтылбай калгандарды айтып коюңуздар иншалла. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Бардыгыңыздар менен таанышканыма абдан кубанычта болдум.